Ыклас атындагы элдик музыкалык аспаптар музейи Алматынын жүрөгүндө, Жашыл бактын жымжырт бөлүгүндө жайгашкан. Музей 1908 жылы курулган, тарыхый жыгач имаратта орун алган. Анын архитектору Андрей Зенков 20-кылымдын башында кооз гана эмес, сейсмотуруктуу курулуштарды долбоорлогон. Бул өзгөчөлүк Алматы үчүн абдан маанилүү. Бирок имаратты музейдин жоңгана башаты деп айтууга болбойт. Ал башында музей үчүн арналбаган. Бирок шаар тарыхынын бир учурунда кызыктуу симбиоз жаралган. Баалуу архитектуралык форма өтө терең мазмун. Казак элдик музыкалык маданиятынын жандуу тарыхы менен толукталган. Бул жерге келген адам биринчи сезген нерсе өткөн менен бүгүнкү күн бир эле үндүк толкунда айкалышкан өзгөчө атмосфера. Бул жерде үн жөн гана көркөм ой жүгүртүү эмес, эс тутумдун тили катары кабыл алынат. Анткени музей серик аспаптардын жыйнагы катары эле түзүлгөн эмес, маданий борбор болуусу көздөлгөн. Ар бир зал, ар бир стенд көп кылымдык мурастын жибин азыркы көрүүчүгө байланыштырып турган дагы бир кошумча нук сыяктуу. Бул экспонаттарды уга да аласыз. Алардын үнүндө казак музыканын жаралышы, жаратылыш менен байланышы, салттары, көчмөн чөйрөсү жана байыркы кол өнөрчүлүктүн өнүгүүсү жөнүндө баянды тыңдай аласыз. Музейдің енді негізгі мақсаты әрине біз көп жағдайда бұл мәдениетті сақтап қалу ғой. Музейдин башкы максаты мурастын сакталышы. Бүгүн музей бул маданият мурастын сактоочусу гана эмес, аны активдүү жайылткан бүтүн бир институт. Институт, яғни мәдениетті сақтаушы және мәдениетті көрсетіп, кеңдікке таратушы болып саналады қазіргі сәтте. Яғни қарапайым сөз. Келген коноктор экспозиция менен таанышып, экскурсоводдон маалымат алып, аспаптардын үнүн угушат. Акпараттарын экскурсоводдон сурады, билди. Соңку нүкте сол аспаптардын үнделүүү. Яғни соны тыңдады. Ошондой эле бул музыкалык аспаптардын заманбап маданиятта, этно-рокто жана башка багыттарда колдонулушу да маанилүү. Ушундайча музейдин маданий миссиясы толук кандуу ишке ашырылууда. Басқа да багыттарда қалай үнделет, соның барлығына қызыға келе, белгілі бір толық миссия, мақсат орындалады. Музейдин тарыхы 1970-жылдардын аягынан башталат. Ал кезде Казакстанда улуттук маданий мурасты сактоого болгон кызыгуу күчөгөн. Келерки экспозициянын негизги демилгечилеринин бири көрүнүктүү мамлекеттик жана коомдук ишмер Өзбекалы Жаныбеков болгон. Ал ошол мезгилде республикалык маданият министринин орун басары катары музей фонддорунун толукталышын жеке көзөмөлдөгөн. Көчмөн урууларда сакталган. Тукумдан тукумга өтүп келген музыканттарда, эски чеберлерде жана ышкы-боздордо болгон аспаптар чогултулуп турган. Бул иш жөн гана музейдик эмес, илимий изилдөөчү иш болчу. Анткени көптөгөн аспаптар өз тарыхын, келип чыгышын жана атрибуциясын сактоо үчүн терең изилдөөнү талап кылган. Келесі жылы 45 жыл толат музейдің ашылуына. Және әрбір тұлға өзінің бір. Кийинки жылы музейге 45 жыл толот. Бул убакыт аралыгында анын тарыхынын көптөгөн көрүнүктүү инсандар өз салымын кошкон. Алардын арасынан Өзбекалы Жаныбеков өзгөчө орунда турат. Анын демилгеси менен Казакстанда көптөгөн музейлер ачылган. Ошондой эле чоң салым кошкон инсандардын бири байыркы аспаптарды калыбына келтирүүгө жардам берген Омар Хаймолдин. Және де осы Өзбекалы Жаныбеков секілді тұлғаның жанында жүрген үлкен азамат. Бүгүн музей кызматкерлери ошол улуу адамдардын жолун улантып жатышат. Балким алар жол көрсөтүүчүлөрдү чоң из калтыра албас, бирок алардын жасаган ишин бузбай, тескерисинче аны байытып, элге жана дүйнөгө таанытууга аракет кылышат. Калың журтчулукка, әлем журтчулугуна таныстырууга сол багытта жұмыс жасаймыз. Музей 1981-жылы өз эшигин ачкан. Ал эми 3 жылдан кийинки коллекция ушунчалык кеңейип, бүгүнкү жайгашкан имаратына көчүрүлгөн. Фонддорду толуктоо иши мындан арыда уланып келген. Этнографтар менен музыканттануу адистери өлкөнүн бардык аймактарын кыдырып, серик аспаптарды издеп, аларды сактоочуларынын баяндарын жазып, ар түрдүү уруулардагы музыкалык салттар тууралуу маалымат чогултушкан. Ушул иштердин аркасында коллекция бара-бара Борбор Азиядагы эң ири жыйнактардын бирине айланган. Кызыгы музейге музыкалык аспаптар эле эмес, башка буюмдар да түшкөн.
У нас очень много Музейде өтө көп өзгөчө уникалдуу экспонаттар бар. Алардын ичинде биздин таштар да оригиналдуу түрдө коюлган. Алгачкы таш палеолит менен неолит доорлорунун ортосуна таандык. Анын бетинде домбуранын эң байыркы сүрөтү, ошондой эле бийлеп жаткан 4 адамдын элестери тартылган. Бул табылга Алматы областындагы Майтөбе тоосунан табылган. Экинчи таштын да өзүнүн тарыхы бар. Анын бетинде сүрөттөр андан да көп. Алардын арасында сыбызгы, арфа сымал музыкалык аспаптардын элестери бар. Бул экспонаттар мындан 3-4 миң жыл мурдагы доорлорго таандык. Ошондуктан көптөгөн меймандарды жана туристтерди дагы бир жолу таң калтырат. гостей и туристов. Музей боюнча экскурсия киришүү залынан башталат. Дал ушул жерде белгилүү музыка таануу илимпозу Болот Сарыбаев түзгөн казак музыкалык аспаптарынын классификациясы көрсөтүлгөн. Анын илимий системасына ылайык казак аспаптары 5 топко бөлүнөт. Кылдуу чертме, тили бар, урма жана үйлүмө аспаптар. Мындай бөлүштүрүү экспозициясынын тартипке салуу менен бирге казак музыкалык маданиятынын ички логикасы, анын акырындап татаалдашканынын жана көчмөндөрдүн турмушу менен тыгыз байланышта өнүккөнүн көрсөтөт. Негизги классификациялардан кийинки күчөөлөрдүн жана белгилүү аткаруучулардын мемориалдык аспаптары менен тереңирээк таанышуу башталат. Алардын домбуралары менен кобуздары мезгил издерин алып жүрөт. Жылмаланып кеткен жерлери, калыбына келтирилген бөлүктөр, ойнолгон издер мунун баары өзүнчө маданий документ катары мааниге ээ. Экскурсиянын логикалык жыйынтыгы бул дүйнө элдеринин залы. Бул жерде 50дөн ашуун өлкөнүн музыкалык аспаптары чогулган. Бул дүйнөлүк музыкалык салттын кең панорамасын түзөт. Казак аспаптары Жапон, Индонезия, Корея, болгар жана француз аспаптары менен салыштыруу аркылуу адамзаттын музыкалык ойломунун жалпы тамырларын көрүүгө болот. Сейчас мы находимся в 8-м зале музея, где представлены музыкальные инструменты с Индонезии. Азыр биз музейдин 8-чи залында турабыз. Бул жерде Индонезия, Корея, Жапония, Индия жана Пакистандан келген музыкалык аспаптар көрсөтүлгөн. Алардын арасында өтө кызыктуу экспонат индонезиялык анкулунг бар. Ал толугу менен бамбуктан жасалган. Көрүнүп тургандай жалпы саны 30 бамбук таякчалары коюлган. Аспаптын үнү бир нече адам бирге ойногондо чыгат. Ар бири четиндеги таякчаларды кармап, алмашып селкилдетип ойнойт. Индонезиан, который называется сасандо. Задняя часть. Бул жерде Индонезиядан келген дагы бир аспап сасандо көрсөтүлгөн. Анын арткы бөлүгү пальмира дарагынын жалбырагынан жасалган. Баянга ылайык бир бала аралда уктап жатып, укмуштуу уккулуктуу үн уккан. Ойгонгондон кийин ушул үндү кайталоону чечип, пальмира жалбырагын алып, кылдарды керип аспап жасайт. Ошентип сасандо пайда болот. Аспап биздин 6-чы залда ушундай көрүнүштө коюлган. Бул жерде анын үнүн көрсөтүүчү видео да бар. Представлен инструмент, называющийся каягым. Можно... Кореянын элдик музыкалык аспаптарынын арасында каягым аталган аспап бар. Анын казактын жетигинине окшош экенин байкоого болот. Каягым кыл черткен музыкалык аспап. Бизде ал 2 түрдө коюлган. Тизге коюп манжалар менен чертип ойнойт. Так ушундай аспап жапон музыкалык аспаптарынын арасында да бар. Бирок айрым маалыматтарга караганда бул аспаптар Кытайдан Улуу Жибек жолу аркылуу таралган. Данные инструменты были перевезены из Китая по Великому шелковому пути. Экспозицияда өзгөчө орунду Жарас бакшынын наркобузу ээлейт. Бул фонддогу эң байыркы аспаптардын бири. 17-кылымда жасалган бул кобуз үй бүлөлүк ыйык мурас болуп, муундан муунга өткөрүлүп келген. Бирок аспапка байланыштуу уламыш да бар. Ээсинин өлүмүнөн кийин наркобуз аны менен кошо жерге коюлат дешет. Кээде адамдар жер алдында угулар угулбас үндөр чыкканда да айтышкан. Бул уламыш казактардын кобузга болгон терең сый урматын, аны тирүү дүйнө менен арбактар дүйнөсүнүн байланыштыруучу аспап катары кабыл алганын чагылдырат. Бүгүнкү күндө элдик музыкалык аспаптар музей казактын музыкалык мурасын сактоо жана жандандыруу боюнча ири изилдөө жүргүзгөн илимий борбор бойдон калууда. Ар бир фондко түшкөн аспап кылда тизилденет. Анын түзүмү, жашы, жасалган материалы, кимге таандык болгону аныкталат. Байыркы жана өзгөчө назик экспонаттар үчүн атайын шарттар, көзөмөлдөнгөн нымдуулук, температура жана жарыктын минимуму түзүлгөн. Бул жыгачтын формасы жана түзүлүшүн сактоого мүмкүнчүлүк берет. Жалпы музей
музыкалык аспаптар жасаучу Шертер компаниясы менен Реставрация учурунда аспаптын түп нускадагы келбети сөзсүз калыбына келтирилет. Музейге мисалы аспаптын бир гана тулгасы келип түшсө, алгач илимий изилдөө жүргүзүлөт. Бул кандай регионго таандык, канча жыл же канча канаты бар болгон, кылдар жибектен же ичегиден жасалганбы? Ушул маалыматтардын негизинде аспап өзүнүн баштапкы көрүнүшүнө чейин толук калыбына келтирилет. Экспозиция залдарында атайын температура жана нымдуулук кармалат. Бул көрсөткүчтөрдү музейдин аналитиктери тыкыр көзөмөлдөйт. Эгер тандоо зарыл болсо, музей үчүн аспаптын үнүнөн көрө анын физикалык түзүлүшүн сактап калуу маанилүүрөөк. Ошондуктан негизги басым физикалык сакталышка жасалат. Жетигер жобасы боюнча. Ал өндүрүү жагын энди бизде көп жагдайда оны зерттеп текшерип отурбайт. Акыркы жылдары музей заманбап документтештирүү ыкмаларын активдүү колдонуп келет. Жетигер долбоорунун алкагында уникалдуу видео материалдар жазылган. Музей фондундагы мемориалдык аспаптар атайын даярдалган концерттик мейкиндикте аткарылып, жазылып алынган. Бул жазмалар курагынын улуулугуна байланыштуу жандуу аткаруудан колдоно албай калган аспаптардын чыныгы, аутенттүү үнүн угууга мүмкүнчүлүк берген баалуу булак болуп калды. А также у нас в музее представлен медиатейбл. Биздин музейде медиа табледа бар. Анда бардык казак музыкалык аспаптардын үнүн угуп, алар жөнүндө маалымат алууга болот. Жакында англис, казак, орус, түрк тилдеринде аудиогидтер кошулду. Жакынкы пландарда испан тилиндеги аудиогидти да киргизүү каралууда. Бул көптөгөн адамдарга өздөрүнүн ыңгайлуу тилде маалымат алууга мүмкүнчүлүк ачат. На любом удобном для них языке. Музейдин коллекциясы бүгүнкү күндө 1300дөн ашык экспонатты камтыйт. Бул жерде убакыттын өтүшү менен унутулуп кеткен аспаптарды да көрүүгө болот. Мисалы, желбуаз, туяктас же жетигиндин алгачкы формалары. Ар бир аспап көчмөн ооруларына мүнөздүү белгилүү бир маданий катмарды, өзгөчө музыкалык ой жүгүртүүнү жана көркөм туюнтуунун жолдорун чагылдырат. Желбуаз аспабын энди калың казак журтчулугу биле бермейт, бирок да негизи осы әлемге таанымал волынка аспабын Желбуаз көпчүлүк казакстандыктарга анча тааныш эмес, бирок ал дүйнөгө белгилүү волунканын түпкү ата бабасы деп эсептелет. Бул аспап жөнүндө орус жана кытай жазма булактарында айтылат. Алардын маалыматына караганда, Орхон дарыясынын жээгинде түрк ооруларынын эркек кишиси каза болгондо, аны желбуаздын моңду көөсү менен узатышкан. Аспаптын үнү абдан кайгылуу деп эсептелген. Аспапта адатта эркектер ойношкон. Ал эми аялдар кошок айтып, кайгысын билдиришкен. Бул аспапты унутулуп кетүүдөн Нургиза Телендиева сактап калган. Ал желбуазды 1980-жылы Отурар сазы ансамблинин оркестринде биринчи жолу колдонгон. Аспаптын жасоо технологиясы байыркы ыкмалар менен бүгүнкүгө чейин сакталып калган. Ал улактын терисинен жасалган. Лактын терисинен жасайт. Алдыңкы аяктары, толук корпусу жаслактын терисинен жасалат. Туяктас да андан кем эмес уникалдуу. Бул аспап аттын туяктарынан жасалган. Аттын туягынан белгилүү бир форма берилип, булгары жана кооздоочу элементтер менен жасалгаланган. Аспап кызы узатуудагы сын суу жөрөлгөсүндө колдонулган. Бул көчмөндөрдүн күнүмдүк турмушундагы буюмдар убакыттын өтүшү менен музыкалык аспапка айланып, маанилүү турмуштук ырым-жырымдардын эмоционалдык өңүн жеткирүүгө кызмат кылгандарынын жарык мисалы. Токулдак такой необычный шумовой музыкальный инструмент. Токулдак өтө кызыктуу музыкалык аспап. Ал ансамбльдердин оркестринде көбүнчө күү башталар алдында колдонула турган. Отурар сазы ансамблинде Нургиза Телендиевдин жетекчилиги менен бул аспап ата толгуа көөсү аткарылар алдында колдонулган. Также такие необычные инструменты шумовые. Мына бул металл шакектери бар деп мурдан буудай тазалоодо пайдаланылган. Ал эми ойноодо шарт-шарт деп үн чыгаруучу аспаптар шарткылдаук деп аталган. Алар мал айдоо учурунда колдонулган. Демек көптөгөн аспаптар башында турмуш тиричилик үчүн колдонулса, убакыттын өтүшү менен элдик музыка дүйнөсүнө өтүп кеткен. В хозяйственных целях. И спустя какое-то время перекочевали в народную музыку. Бул жерде өткөн доор ар бир аспапта, ар бир үн фрагментинде жашайт. Ушул жандуу мурасты сактап калуу аркылуу элдик музыка өзүнүн чыныгы миссиясын аткарат. Адамдарды бириктирет, муундарды байланыштырат, улуттун рухун кылымдар бою сактап турат.
Thank you.